саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер. Бүгүн биз кадимки окутуу эмес, пикир алышуу, баарлашуу жана жаңы билимдерди бекемдөө үчүн чогулуп турабыз. Эмесе биринчи эле жагымдуу мына энергия менен башталалы. Мисалы, сиз абдан чыгармачыл тарбиячысыз. Сиз ошону жаңыңыздарга бөлүшүп, жагымдуу мана менен башталалы. Siz abdan akıllısınız. Азаматсыз, эң сонун. Siz abdan sükündü ecekesiz. Азаматсыз, Meyvindүү эжекесиз. азаматсыз. Сиз абдан ажарлуу айымсыз. Сиз абдан сабырдуу эжесиз. Сиз абдан билимдүү эжекесиз. Сиз абдан ак көңүл эжекесиз. Сиз абдан чыгармачыл эжекесиз. Баарыңыздар мыктысыздар. Азаматсыздар. Жагымдуу атмосфера түзүп эмесе, мен силерге азыр бир кызыктуу суроо бермек да. Айтыңыздарчы, дүйнөдө деги эле эң жакшы жыт эмненин жыты? Же болбосо кандай жыт деп билесиздер? Эң жагымдуу жыт. Эң жагымдуу жыт Азаматсыз баланын жыты кимде кандай? Энен жыты. Энен жыты. Dağ jıtı döne girmeyeyim. Дагы Gülbin. гүлдүн жыты. İşte ben gittim. Азаматсыздар, анда кийинки суроо. Эң жакшы, эң сонун күлкү эмненин күлкүсү? Же болбосо кимдин күлкүсү деп билесиздер? Кимде кандай варианттар? Balanın Демек, эң жакшы жыт, эң жакшы күлкү бул көбөктөрдүн, наристелердин күлкүсү экен, туура. Мынакей биз ошол көбөктөргө бул жерде биз билим беришпейбиз, а? Демек, биздин ишибиз, биздин ошубуз эң чоң багыт экен. Эмесе, урматтуу эжекелер, бүгүнкү биздин билим берүүдө өзгөрүүлөр мурда биз балалык менен иштеп жүрсөк, азыркы жаңы стандарт менен 1 жаштан 6 жашка чейинки өнүктүрүү программасын иштеп жатабыз. Мында биз 4 компетенттүүлүккө негизделген ыкма менен иштеп жатабыз. Алар балдардын эмоционалдык инсандык жактан калыптандыруу, таанып билишин өтүрүү, социалдык жана коммуникативдик жана маалыматтык сана жактан билим берүү. Ушул 4 компонентти бириктирип, айкалыштырып, биз интеграцияланган сабак беришибиз керек. Ошондо балада турмуштук көйгөйлөрү калыптанып кийип, биз ал сабак учурунда аны ар бирине бирден токтотобуз. Балдарга жаш өзгөчөлүгүнө карап билим беребиз. 2 жаш, 3 жаш, 3 жаш, 4 жаш, 4-5 жаш, жана 5-6 жаш деп жаш өзгөчөлүгүнө карап бизде топторго бөлүнүп билим берип жатабыз. Бизде кенже топторго негизинен кандай билим берсек натыйжалуу болот. Бизде билесиздер 2-3 жаштагы балдарда сүйлөө кеби өрчөйт, бирок таанып билүү, ой жүгүртүүсү, кызыгуусу аябай калыптанып жаткан учур болот. Мында биз эң негизгиси эмесин майда моториканы. Ошол аркылуу балдар сүйлөө кеби тез өрчүйт экен, акыл эси, ой жүгүртүүсү, анткени майда моторика менен бул аң сезим, нерв системасы тыгыз байланышта экен. Ошондуктан биз күнүмдүк билим берүүдө сөзсүз түрдө балдардын майда моторикасын өнүктүрүшүбүз керек. Өзүбүздөгү бар нерсе деле ушул оюнчуктар, түстүү оюнчуктар моторикасын өнүкпөй, бул жерде түстөрдү дагы айырмалап үйрөнүшөт экен. Бул карточкалар аркылуу мынакей бул жерде негизги түстөр берилген. 2-3 жаштагы кенже топтор негизги түстөрдү үйрөнүү менен алып бул жашта. Ушул иш аракет менен биз билимдерди бекемдесек болот экен. Мисалы ушул билимдерди берүү аркылуу балдар ошол кырдаалдан өздөрү жол таап чыгып кетүүсүнө биз түрткү болуп келебиз. Демек биз тарбиячылар багыт берүүчү, ал эми тарбиялануучулар билим алып, ошол билимдерин бекемдеп, ошол кырдаалдан чыгып кетүүчү. Азыркы күндө биз билим берүүдө балдарга проблемалык кырдаалга жараша билим бергиле деп жатат. Ал эмне деген сөз? Биз мурда салттуу түрдө билим берип келгенбиз да. Мисалы, гүл, тема гүл болсо, мынакей балдар бул гүл, бул кызыл түстө, мунун 2 сабагы бар экен деп эле балдар көрүп жаткан билимин гана бергенбиз да. Азыркы компетенттүүлүккө негизделсе, балдар ошол гүл кайдан жаралып жатат, бул гүл кайдан өстү. Демек, таанып билүү ишмердүүлүгүн өнүктүрүшүбүз керек. Ал кайдан пайда болду, кантип деген суроолорго балдар
өсүп чыгат, анан жашыл болуп сабагы чыгат, андан кийин түйөт, анан бул гүл, анан кызыл гүл болду, канча жалбырагы бар экен, түсү кандай экен, күндөн энергия алып деп мынакей. Бул демек гүлдүн пайда болушу, таанып билиш мирдүүлүгү, турмуш тиричиликке мына көндүмдөрү калыптанды. Кантип, кайдан пайда болду, эмнеден энергия алды, кантип ачылды, мынакей биз бир эле гүлдү алып атабыз. Азыр кандай тема болбосун, теманы түшүндүрүүдө биз кантип, каяктан, кандайча деген суроолорго жооп берүүнү балдар өзү ойлоп табыш керек экен. Демек, турмуштук проблемалык, кырдаал, изилдөө, долбоор аркылуу билим берсек, азыркы жаңы стандартка, талапка ылайык келет экен. Мисалы, балдарды топко бөлүп, келгиле сиздер кызыл гүл болуңуздар, келгиле сиздер ак деп эки түстү белгилеп алып, ошол түстө гүл жаратсаңыздар болот. Балдар мында түстөрдү айырмалай алат. Келиңиздер анда ушул түстү жабышкак, уйгак оюнчугунан түстү гүл жасайлы. Мындан көп нерсе жасасак болот, бирок сиздер гүл жасасаңыздар болот. Мен сиздерге эки топко берейин. Гүлдөрдүн сабагы 6 болуш керек, санап жасайсыздар. Биз түстүү таякчалар менен конструкцияларын жасап алдык. Мында биз кенже топторго эмне берип алат экенбиз? Биринчиден түстөрдү ажыратууга үйрөтөт экенбиз. Моторикасы ойнотот, анан түстөрдү, негизги түстөрдү ажырата бүтүп жатат. Андан сырткары бул колунда жөнөкөй мозаика. Мозаика бул майда түстүү болот. Бул дагы кенже топтогу балдардын кызыгуусу, ой жүгүртүүсү, түстөрдү ажырата билүүсүндө, билимдерин бекемдөөдө эң жакшы натыйжалуу иш-аракет. Мынакей биз балдарга кырдаал жаратуу менен ошол абалдан чыгып кетүү үчүн билим берип жатабыз. Азыркы стандартта ошол аябай негизделген. Анткени даяр билим эмес, балдар өздөрү жол таап ошол кырдаалдан чыгып кетиш керек. Мисалы, биз жомок айтып жатып, жомоктун кызыктуу жерине токтотуп, андан ары өзүңөр улантып көргүлө. Мындан арыда кандай болушу мүмкүн, силер кандай жыйынтыктан келиңер деп балдарга суроо узатып, алардын ой жүгүртүүсүн, кызыгуусун ортого салып, ошол кырдаалдан, ошол жомокту кантип аяктоого өзүбүз багыт мүмкүндүк берсек, алар өздөрү башкача сонго бүтүрүп аяктатып коюшу мүмкүн да. Ушундай багыттарды беришибиз керек. Жомок айтканда ошол китептеги жазылган боюнча эле ушундай болуптур деп эле балдарга бир кырдаал жаратып берели. Бирок ошол кырдаалдан кантип чыгуусуна биз багыт беребиз. Балдардын туура ойлонуусуна, туура ой жүгүртүүсүнө биз багыт беришибиз керек. Анткени биз тарбиячылар бул багыт берүүчү, ал эми тарбиялануучулар болсо, ошол билимди алып, ошол абалдан, ошол окуядан чыгып кетүүчү, изилдөөчү. Демек, биз ошол чымчык дедик, ошол чымчыктын коопсуз абалын түзүп беришибиз керек. Келгиле балдар, ошол чымчыкка коопсуз кантип уясын мышыктар жетпегендей, жырткычтар жетпегендей алыс кылып кантип жасасак болот деп ушул көрсөтмөлүү буюмдарды көрсөтүп, мына бул жерде жиптери турат. Муну биз даяр кылып жасап бербейбиз, балдарга болбону багыт түрткү беребиз. Мынакей мен бул жерде жипти алып, эми кандай кылсак болот десек, балдар ой жүгүртөт. Демек, жип турса, муну жасагандан кийин бийик жерге эмне кылсак болот экен? Илип койсок болот. Ошондо жетпей калабы балдар деп аларга суроо берүү менен алган билимин бекемдейт экенбиз. Мынакей өзүбүздүн табигый, өзүбүздө бар эле буюмдар менен балдарга жасатып билим берсек болот экен. Ал үчүн биз балдарга даяр жасап бербейбиз, бирок эмне керек экенбиз? Багыт берет экенбиз. Багыт берип, ошонун жасашына өзүбүз көзөмөлдөп, коопсуз абалын көзөмөлдөп турат экенбиз. Эмесе келгиле биринчи өзүбүз жасап көрөлү, андан кийин балдар менен иш-аракет жасайбыз. Бул жерде желим бөтөлкө жана кадимки эле чөп, кадимки эле чөп.
Андан сырткары бизде жогорку жана даярдоо топтордо башкача айтканда 4-5 жаштагы балдарыбызга билим берүүдө конструкциялоо сабагында биз этностемди стем менен айкалыштырып сабак берсек болот. Кантип мисалы ошол стемдеги 5 негизги бөлүктү камтып кетет. Анткени мында балдарга боз үйдө бул биздин ата бабаларыбыздан калган өзүбүздүн кыргыздын улуттук боз үйүбүз деп аларды таанып билүү көндүмдөрүн калыптандырып кетет экенбиз. Андан сырткары ушул эмнеден жасалган, жыгачтан, темирден бир салыштырып, катуу, жумшак, ийилчек деп салыштырып ошолорун андан кийин ошону курап иштөөдө стемдеги инженердик жактан балдардын кол өнөрчүлүктөрүн калыптандырат экенбиз, билим берет экенбиз. Ошону жасап жатып, мисалы ар бирин кураштырып жатып, саноого, эсептөөгө, математикалык жактан дагы билим берет экенбиз. Мына бunda толук стем менен этнону аралаштырып өтүлгөн сабак деп айтсак болот. Ушул конституциялоо сабагында стемди аралаштырсак болот. Мында боз үйдүн түзүлүшүн, бардык жабдууларын мисалы жасап бүткөндөн кийин өзүбүздүн оюларыбыз бар го, кыргыз улуттук оюларын келмейби, ушул боз үйдө кооздойлу деп оюларды жагыштырып, алардын ошол кол моторикасы менен анан ошо кыргыз улуттук оюн ичиндери менен да тааныштырсак болот экен. Мында толук стем ыкмасы жатат. Келиңиздер анда өзүбүз курап көрөлү, санайлы эсептейли. Боз үйдүн эң ылдыйкы, эң асконкы бөлүгү. Андан кийинкиси экинчи этап болсо, бул боз үйдүн эмеси? Керегеси. Экинчи учурда мына керегелерин этиаттык менен, кылдаттык менен келгиле балдар деп балдар менен чогуу жайгаштырабыз. Eşiğin var. Биздин күндү, биздин облустагы өзүнүн улуттук түндүн боз үй мекенин биз этностор менен айкалыштырып, азыркы концепттүү негизде жасап жатат. Эми
Келиңиздер, ошо улуттарды санап койбойсуздар бирөөбүз. Келгиле санап коелу деп. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Биз анда тарбиячылар, кесиптештер, денебизге, колдорубузга көнүгүү жасалалы. Колубузду бийик көтөрөлүк, колубузду. Болушунча бийик. Эми колубузду жүрөгүбүзгө коелу. Биз балдарга жүрөгүбүздөн тарбия берели. Biz ballara жүрөгүбүздөн тарбия беребиз. Колубузду кармашалы дагы. Алдыга бийик максат коюп, жаңы ачылыштар жасайбыз. Алдыга бийик максаттар коюп, жаңы ачылыштар жасайбыз. Бүгүн кесиптештер, бүгүн проблема окутуу, башкача айтканда кырдаалдык окутуу боюнча бир канча иш аракеттерди жасадык. Мында биз балдарга таанып билүүчүлүк, социалдык жана маалыматтык саналык жактан STEMди айкалыштырып билим берсек болот экен. Анткени балдар ар тараптуу, ар бир бала өзүнчө аалам, ал эми ошол ааламды ачуу бул биздин милдет экен. Биз тарбиячылар фасилатор, башкача айтканда багыт берүүчү, ал эми билим алып жаткан балдар изилдөөчү жана ошол билимди бекемдеп алып кетүүчүлөр экен. Келиңиздер, балдарга чогуу тарбия берели, чогуу өстүрөлү, чогуу келечек куралы. Тарбиячылар, алдыбызда эки быйтыкча турат, стикер. Сары жана жашыл түстө. Келиңиздер, бүгүнкү иш аракеттерди мен сабагымда ар дайым колдоном жана мындан кийин да колдоном десеңиздер, жашылды көтөрүп коюңуздар. Азаматсыздар. Эми ошол бүгүнкү өтүлгөн сабак боюнча суроолорум бар десеңиздер, сарыны көтөрүп коюңуздар. Суроолорум бар болсо, суроолор жок. Анда демек баарыбыз колдонуп келебиз жана мындан кийин дагы колдонобуз, Ушундай ойдосуздарбы? Азаматтар, баарыңыздарга чоң рахмат.